Атынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков Жалал-Абадтын борбордук базарын кыдырып, тийиштүү адистер менен биргеликте ал жерде сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн бааларына мониторинг жүргүздү. Кыдырууда соодагерлерге базар бааларынын негизсиз өсүшүнө жана керектөөчүлөрдүн укуктарынын бузулушуна жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле Кеңешбай Тайлаков монополияга каршы күрөшүү кызматынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте тыгыз иш алып баруудагы көйгөйлөрү талкууланып, маселени чечүүдө чогуу иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Бул жерде баа коюлуш керек да, мына 500 сом деп жазылып турбайбы? Керектөөчүгө баа жазылып анан туруш керек да, сенник деп коет. Ошол жок экен. Аларга мен азыр аймактык түзүмгө тапшырма бердим, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баалар менен камсыз кылгыла. Биринчи жагы, экинчи жагы жанагы биздин эрежеге баш ийбегендерге эскертме берип, анан эскертмени да аткарбаган учурда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы боюнча тийиштүү беренелер менен штрафка тартпа депчи. Еттин эле баасы эмес, ошол эле картошканын баасы.